Салам достор, бул Гүлайым Мурзаева каналы. Биз болсо Америкадагы кызыктуу маалыматтар менен сизди тааныштырганды улантабыз. Азыр болсо мен Чикагода Равения деп аталган бир концерттик залга баратам. Ал залда жылына бир жолу Равения фестивалю өтөт экен. Ошол фестивалда бүгүн кыргыз кызы өзүнүн өнөрүн тартуулайт. Биз болсо сиздер менен чогуу барып ошол концертти көрүп эс алып келели. Ошондой эле мен абдан сыймыктандым, анткени Кыргызстанда билим алып, андан кийин Москвада улантып, андан кийин Америкага келип дагы ошол карьераны улантканы бул аябай чоң сыймык болуш керек. Эмесе концерттен жолугабыз достор. Сиз болсо каналга катталганды, анан өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыз. Кеттик. Биз ошол холлго келдик. Азыр эми бул жерди ичин сиздер менен концерт башталгыча көрүп чыгалы. Адамдар эрте келип эле бул жерде даяр болуп турушат экен. Анткени Америкада билесиздер да кечигүү деген жок. Концерт бүттү. Бүгүн Америкадагы концерт көрүүнүн маданиятына дагы туш болдум. Абдан бир керемет. Ошол концертке мындай чын көңүлдөн ошону көрүш үчүн эч кимге тоскоолдук жаратпашым керек экен. Анан кечиккен жок. Мен дайым убагына келет элем. Бүгүн болсо башка жумуштар менен бир аз эрте жөнөй албадым, бирок 1 мүнөт эрте келдим. 1 мүнөттөн кийин башталды да, 3төн 1 мүнөт өткөндө башталды. Мен өзү негизи кечикпей жүрөм. Анан экинчи тарабы бүгүн ошол Америкадагы, мына караңыздарчы. Бул классика уккан адамдар, классика уккан муунда, мындайча айтканда, жаштар жок. Көбүнчө ошо улуулар, улуу муундагы адамдар, бирок ушунчалык башкача угуштуу. Билбейм, Кыргызстанда болсо мындай концертке келет беле, келбейт беле мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы ар кандай жанрдагы концерттерге барып турганга сиздерди дагы сунуштаймын. Жүрүңүздөр, эми биз Назгүл эжеге жолугалы. Урматтуу достор, азыр эле Назгүл эженин катышуусундагы концертке күбө болдук. Сиздер менен чогуу. Эми концерт бүттү. Назгүл эжен өзү менен сүйлөшөлү. Назгүл эже, кандайсыз? Жакшы, чоң рахмат келгениңиздерге. Мен аябай кубанычтамын сизди көрүп, мен биякта сүйүнүп жатам.
Бүгүн концерт койгон бир кыргыз кызы, анан концерт көргөн дагы бир кыргыз кызы болду. Анан абдан сыймыктандым ошон үчүн сиз менен. Кыргызстандан баштаган музыкага болгон карьераңызды, ушул чыйыр жолду Америкага келсеңиз эле улантып жүрөсүз да. Чоң рахматты биз сизге айталы. Эми Назгүл эже, бүгүнкү концерт жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Бул концертный зал Равиния холл болуп эсептелет да. Равиния фестивали негизи бул дүйнө жүзүндө билинген фестиваль. Бул жака эң сонун музыканттар келип өзүнүн таланты менен бөлүшөт. Мен дагы биякта кубанып жатам. Ушул сахнага чыгып, кыргыз болуп, өзүмдүн кыргыз элимдин маданиятын көрсөтүп, кыргыз болуп ойноп атканыма аябай сүйүнөм да. Анткени биринчи келгенде булар мени Кореядан келдиби, Кытайбы же Япониядан келдиби деп аябай таң калышканда, анан мен Кыргызстандан келдим дегенде алар күткөн эмес мени кыргыз экен деп. Эми болсо мен аябай сүйүнүп жатам бияка келип, өзүмдүн элин жакшы жактарын көрсөтүп атканыма. Бул фестиваль өзү канча жылдан бери болуп келатат? Анан сиз канча жылдан бери катышып атасыз? Бул фестиваль 1905 жылда башталганда, ар бир жай сайын булар эшикте чоң сахнада музыканттар ойношот. Кыш убагында күн суук болгондо ушул холлдо биз ойнойбуз. Ушул холлдо биз бир жылда бир чыгабыз оркестр менен. Сиз канча болду катышканыңызга? Мен ушул фестивалга катышканыма 4 жыл болду. Эми өзүңүзгө келсек, Кыргызстандан баштасак, Кыргызстанда башында музыкага болгон кадамыңыз ошол Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен башталган экен. Андан кийин кандай болуп кетти, өзүңүз улантсаңыз? Абдыраев мектепти бүткөндөн кийин токтонуп кетейин Федор Федорович деген мугалимге. Азыр ал 80 жашта дагы эле мектепте мугалим болуп иштеп жүрөт. Чоң саламымды билдиргим келет, ыраазычылыгымды билдиргим келет, чоң рахматымды айткым келет. Андан кийин Кыргыз консерваторияга өтүп биз биринчи выпускник болдук да. Алардын арасында Аида Ташыбаева деген жылдыздар, Эрнест Асаналиев, анан Азамат Сыдыков, ал азыр Нью-Йоркто таланты менен бөлүшүп жүрөт. Ошондой эле Кайры Кошоева деген жылдыздар менен окуп, анан мен дагы бул жерде Чикаго жакта өзүмдүн талантым. Ооба. Андан кийин консерваторияга тапшырдыңыз. Консерваторияда Зинуна Зинуновна Бигалиева деген абдан сонун мугалимде окуп, чоң нерселерди, көп нерселерге үйрөттү бизди. Кыргыз консерваторияны аяктагандан кийин мен Москвага барып дагы 2 жыл окудум ошол жерде. Андан кийин Америкага болгон сапарыңыз кандай болуп калды ошондо? Америка эмне кандайча келип калдым? Бул жерде мен турмушка чыктым. Бул жерде менин үй бүлөм, балдарым төрөлдү. 2 кызым бар. Азима, анан Айдана кичинекей кызым пианинода ойнойт. Бүгүнкү концертте мен дагы биринчи жолу Америкадагы ушул классикалык музыка жаатында концертке күбө болдум. Биринчи жолу ошол залда өзүм жалгыз кыргыз болуп олтуруп, америкалыктар менен анан булардын концерт коюу маданияты, концерт көрүү маданиятына дагы абдан суктандым да. Меники биринчи жолу. Сиз болсо бул жерде канча жылдан бери ушуларга аралашып, концерт чогуу коюп, даярданып, сахнада жүрөсүз. Сиздин көз карашыңыз менен айтып берсеңиз. Америкадагы концертке келүү маданияты, көрүү маданияты, коюу маданияты кандай? Бул жакта концерттер абдан сонун өтөт. Америкалык кишилер мага аябай жагат. Алар ушунчалык сылык, ушунчалык баарын орду менен жазашкан, орду менен сүйлөгөн. Саат 5-те чогула десек, 5-те чогулабыз. Эч качан кечигишпейт, өзүнүн жумушун жакшы аткарышат. Башка адамдарга эч кандай жаманы жок адамдар да, өзгөчө искусствонун адамдары. Бүгүн мисалы мен кечиккен жокмун. 3-төн 1 өткөндө концерт башталды да.
1 мүнөттө башталды. Андан дагы абдан тынч отурушту. Жата калса мага ошол камерада тартканга уруксат бербеди да. Мен эми Америкадагы музыка жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жакта өзүм жөнүндө айтып берсем, бир аз мен деген америкалыктарга сабак берем. Менин студенттеримдин арасында ар кандай балдар бар. Кичинекей 7 жаштан 70 жашка чейин бар. 70 жаштагы студенттерим бар. Дагы бир нерсе мени таң калтырат. Америкалыктар эч качан өзүн картаң сезишпейт да. Алар 70ке чыкса деле мен виолончельди үйрөнгүм келип атат. Виолончельге келем деген эмелери бар да, анан келип үйрөнүшөт. Сүрөт тарткысы келсе сүрөт тартат, дүйнө кыдыргысы келсе дүйнө кыдырат. Алар эч качан өзүн картаң сезишпейт. Алар ар дайым жаш. Ошол нерселери мага абдан жагат. So my name is Robert Hasty. I conduct several orchestras here in the Chicago area. And about 3 years ago, I started conducting the Skokie Valley Symphony as well as the Highland Park Strings. I had a couple members who were in both. And one of those musicians, her name was Naza Bektur, although I thought her name was Nazgul Bekturova, but I just call her Naza. And she made a huge impression upon me. First of all, she was very patient with me because to me she looked Asian, and I didn't know that Kyrgyz women can look Asian. And I thought maybe she was Chinese. And so she corrected me. And she told me that she was from Kyrgyzstan. So I got to know a little bit more about Kyrgyzstan. But here's the things that I want people to know about Naza. As a conductor, I love having Naza playing in my orchestra. The number one reason is she's always as prepared or more prepared than everybody else. It's because of her background and her professional background. She studied in a conservatory, in Moscow Conservatory. And as a result of this, she takes learning her part very seriously. And then she always comes to the first rehearsal as prepared, if not more prepared than everybody else, because she has a professional training on cello. And then I started hearing her play by herself, and I could hear that she has a very expressive sound. She has a beautiful training from teachers, including somebody who studied with Rostropovich. That was one of her teachers that I learned. So she's in a lineage of a lot of expressive cello players. And so for me, I've asked my other orchestra also to hire her if she's available, because she's busy with her teaching and with her playing and being a mom. She's very busy being a mom. So one of the most important things that I've learned about Naza is that she is always very prepared and very expressive. And I want her to play in every orchestra that I conduct, if possible, if she's available. The thing is, she's only been playing, reviewing the cello for about the past 3 or 4 years. And now more people are going to know about her abilities, and she's going to be in much more demand as we go in the future. So I'm happy to share all of this information about my colleague, Naza Bektur. Бул оркестрден тышкаруу эки жерде мугалим болуп иштейм. Vernon Hills деген жакта, бул кичинекей айыл. Ошол жерде мугалим болуп иштейм, музыкальный мектепте да, музыкалык мектепте. Анан башка жерде Висконсин деген Киноша деген жерде аякта дагы мен сабак берем, виолончельден сабак берем. Я работаю в симфоническом оркестре вместе с Назгуль. Мы с ней познакомились здесь, и чему я очень рада, потому что она еще моя землячка. Я родилась в городе Фрунзе и жила там до 8 лет. И потом мы уехали в другой город, Казань.
И я очень хорошо помню то время, все-таки 8 лет это уже большой ребенок, как мы ездили на Иссык-Куль, город помню прекрасный, и город Тяньшань. Назгуль для меня очень хороший товарищ, очень хороший партнер по игре, очень позитивная, и очень профессиональная, и очень ответственная. Она знает всегда все партии и исключительно одевается для меня. Это просто удивительно. Она у нас прям как модель. Бул мен деген cello section'da ойнойм да, cello группада ойнойм. Менин инструментим виолончель. Виолончель деген бул деген 4 кылы бар инструмент да. Виолончель Италиядан бери келген, 16-чы кылымдан бери келген да. Ошол инструментте мен ойноп, анан эң биринчи инструментти көргөндө мен таң калгам да, бул кандай чоң инструмент деп. Бирок ойноп баштаганда мен сүйүп калдым. Анткени бул инструмент менин жүрөгүм менен байланышат да. Мен ойногондо өзүмдү жакшы сезем, өзүм эс алам, канаттанам. Бул өзүнчө эле кандай десем, Кудай менен сыйынгандай эле да, Кудай менен байланыш музыка аркылуу. Мисалы, мындан сырткары башка инструменттерде дагы ойнойсузбу? Мындан сырткары пианинода ойнойм. Пианино менин экинчи инструментим болот. Бирок концертке пианино менен чыкпайсыз, Концертке чыкпайм, бирок менин пианинодан дагы студенттерим бар. Эмне үчүн ушул инструментти тандадыңыз дейм да? Мисалы, айырмачылыгы эмнеде? Чынында айтып келгенде, мен мектепке, Абдраева мектепке келгенде мен 8 жашта болчумун да. Ар бир кыз мен пианинода ойногум келет деп ойлойт да. Мен деле ушинтип ойлогом. Бирок келгенде комиссия мени угуп, баарын текшерип, анан колдорумду карап, алар айтышты да, бул виолончельге аябай сонун жарайт деп. Анан ойлойм, алар каталанган жок деп. Эми мен ошол Америкада кимден интервью албайын, баарынан бир суроону сурайм. Америкада болгон бир кызыктуу окуя деп. Кызыктуу окуя. Бул окуяны силер деле билесиңер. 21 декабрда Кайры Кошоева келди бул жакка концерт менен. Анан биз деген экөөбүз менин үйдөгү студиямда экөөбүз ойноп атабыз да. Ал анан Кайра менен мен дуэт ойноп атам. Биз концертке даярданып атабыз. Анан менин жолдошум ылдый түшүп келиптир. Ойноп эле койгулачы, сонун ойноп атасыңар деп жүргүлө үстүгө отуруп, эметейлик, сүйлөшөлүк депчи. Андан кийин сүйлөшүп баштаганда ал айтты да, мен ушунчалык силер менен сыймыктанам. 2 кыргыз кыз Американын жерине келип, экөөңөр кошулуп, ушунчалык сонун ойноп атасыңар, менин жүрөгүмдү эриттиңер деди да. Андан кийин концерт болду. Ошол концертте мен айткым келет, жаш кичинекей балдар катышты. Бияктагы төрөлгөн кыргыз балдар катышып ойноду да, биз Кайра экөөбүз ушунчалык сүйүндүк. Эми булар кичинекей балдар өсүп келатат. Бул деген биздин канатыбыз да. Бул Кыргызстандын балдары, өздөрү кыргыз балдар. Бирок жаңыдан эми анткени биздин диаспора бул жерде Чикагода абдан жашта. Алар келип ойноп атса, биз абдан кубандык аларды көрүп. Мен ойлойм, ушул аябай чоң жакшы нерсе болду. Кандай пландарыңыз бар? Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Алдыдагы пландар, мен ойлойм, кыргыздар деген көбүрөөк ар бир үй бүлөдөн бир бала болсо дагы музыка менен байланышса жакшы болот да. Анткени музыка деген баланын сезимин чоңойтот, ички дүйнөсүн ойготот да, сезимин чоңойтуп, дүйнөсүн ойготуп,
дүйнөнү сен музыкант болуп музыканы түшүнүп ошону сен башкача карайсың да, ошол адамдар эч качан жаман болбойт, эч качан башка адамга жамандык жасашпайт, анткени алардын сезими башкача, өйдөрөөк да. Мен ошого ишенем. Эми соңку суроону берейин. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан деген, бул деген кайда жүрбөсөм деле ар дайым өзүмдү кыргыз сезем. Ар дайым жүрөгүмдө кыргыздар, ар дайым толкунданам. Анан бул жерде мен биздин дирижер айтып кетти, мен жөнүндө көп нерсе, жакшы нерселерди айтып кетти. Мен ар дайым сезип турам, мен кыргыз элинин кызымын. Ошол кыргыз элдин, кыргыз улуттун эң жакшы жактарын көрсөтүшүм керек. Эң жакшы маданиятын көрсөтүшүм керек. Америкалыктар мени көрүп, алар кыргыздар жөнүндө ойлошсун. Булар жакшы адамдар экен, булар жакшы инструмент ойношот экен, булар маданияттуу экен деп, мен Кыргызстанды көргүм келет деп алар ойлонушсун. Мен ошону жасагым келет, анан ошол да аракетим. Кыргызстан сагындыңызбы? Эмне айтасыз Кыргызстанга? Кыргызстанды сагынам. Кыргызстанда менин бир туугандарым, менин досторум, менин сүйүктүү мугалимдерим, менин ата энем. Бул жерде мен ата энеме чоң рахматымды айткым келет. Баарын жасап, өздөрүнүн жүрөгү менен ар дайым сен баарына жетишесиң деп менин мамам, менин папам ар дайым ишенишкен да, дагы эле ишенишет. Ошол байланыш күнүгө ар дайым, ар бир минута сайын мен сезип турам ошол байланышты. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз менен таанышканым үчүн абдан кубанычтамын. Анан музыкадагы адамдар ушунчалык таза болот дегенге мен бул сиз дагы бир далилсиз да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат. Бүгүн концертте сонун болду. Ыйлабаңыз. Абдан көп адамдар ыйлашат съемкада. Анан жүрөктөн чыккан нерсе келет да ушул жерде. Анан мени дагы ыйлатышат да. Бирок сиз бүгүн мени ыйлатканга жетпедиңиз. Чоң рахмат. Мына ушул азыр эч ким калбады. Биз өзүбүз эле калдык, бир адам калды. Кайра концерт кылайлык Равиняда. Ошол. Анда эмесе достор, баарыңыздарга рахмат айтам. Бизден чоң салам. Балдарды музыкага бериңиздер. Музыка жаатында билим алуусуна ар бир ата эне шарт түзгөнгө аракет кылыңыздар. Эмесе ушул канал сиздер үчүн Америкадагы бардык кызыктуу маалыматтарды ар дайым чагылдырганга аракет кылат. Сиздер менен мен Гүлайым болдум. Кайрадан эле сиз болсо ушул каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырып коюңуз.